Ассаламу алейкум достор, әжелер, сіңділер, менің каналыма қош келіңіз. Каналым арқылы амандашқаныма абдан қуаныштамын. Бүгін сізменен біргелікте ассорти компотын даярдаймын. Каналдан алыстабай менен чогуу бірге болуңуз. Эгер сизге кызыктуу болсо, сөз түрдө видеонун аягына чейин көрүңүз. Жана да каналга катталган эмес болсоңуз, сөз түрдө катталып кетиңиз. Биз баштадык. Таза жуылып стерилденген банкага бардык мөмө жемиштерди салып алабыз. Мынакей банкалар дагы парлап даяр болду. Ичине ар бир банкага 6 штуктан өрүк жана алма, каралы салып чыгабыз, баарына бирдей кылып. Мынакей бардык банкаларга салып алдык. 4 банкага фруктуларды бирдей кылып салдык. Эми 2 банкага 1 пияладан шаатыт салып алабыз. Биздин компотубуз 3 түрлүү болот. Мен сиздерге аз-аздан көрсөттүм. Сиз кааласаңыз көп жасап алсаңыз болот. Экинчи банкага да 1 пияла шаатытты салып, бир четке коюп турабыз. Энди дагы 2 банкага шаатыттын өзүнөн компот даярдайбыз. Буга да 1 пияладан толтуруп, шаатытты салып алабыз. 1 пияла кум шекер салдым. Мынакей мына ушул шаатыттын үстүнө эле 1 пияла кум шекерди салып алабыз. Сөз түрдө алдын ала сиз сууну шарактатып кайнатканды унутпаңыз. Мен электр чайнегиде кайнаган сууну куйдум. Биринчи сууну куйганда мына ушундай көбүкчө жыйналат. Бул көбүкчөнү сууну куюп башырып төгүңүз. Бетин крышка менен жаап, бир четке коюп турабыз. Экинчи банкага дагы кайнаган сууну куюп, бир четке коюп турабыз. 15-20 мүнөт туруш керек. Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй, бардык банкалардын үстүнө шарактап кайнаган сууну куюп чыгабыз. Эгер мен даярдаган компот сизге жакса, сөз түрдө лайк баскычын басыңыз, жана да комментарийга өзүңүздүн ой пикириңизди калтырууну унутпаңыз. Мына кайнаган сууну куюп чыктык банкалардын баарына. 15-20 мүнөт аралыгында турат. 15-20 мүнөт аралыктан кийин банкадагы сууну чоңураак идишке куюп кайнатабыз. Биз биринчи шаатыт компотун кайрадан мискеге куюп кайнатып алабыз. Эгер түбүндө сахар эрибей калса, чайкап сахарын эритип куюп алыңыз. Мына достор, экинчи банканы дагы куюп алабыз. Куюп алгандан соң буга 2 банкабызга 1 чай кашык лимонный кислотаны салып, отко коюп, шарактатып, кайнатып алабыз. Мынакей достор, шарактап кайнап чыкты. Эми кайрадан банкага куюп алабыз. Кайрадан кайнак сууга салып алабыз. Кайнап чыккан компотту банкаларыбызга куюп, оозун бекем жаап, кышка сактайбыз. Баарын чогуу жаап бүткөн соң, сөз түрдө жылуу жууркан менен оруп коюуну унутпаң. Сөз түрдө сиздин закрывалкадагы сонун
мощный жауыш керек. Мынакей банканы текшерип алдык. Бир четке коюп, калгандарын дагы видеодогудай кылып даярдап алыңыз. 2-2ден банканы бирдей кайнатып алсаңыз болот. Энди мынакей шааты салынган экинчи ассорти компотубузду даярдап жатабыз. Буга дагы бир чай кашык лимонный кислотаны салабыз. Достор, видеодо көргөндөй, бул банкаларга сахар салынган жок. Энди суусуна 2 банка үчүн 2 пияла сахарды салып отко коюп кайнатабыз. Сахарды салып бүткөн соң отко коюп шарактатып кайнатабыз. Кайнап чыккан компотту банкаларыбызга куюп алабыз. Сөз түрдө крышканы кайра кайнак сууга салууну унутпаң. Мына ушинтип калган банкаларды дагы даярдап алыңыз. Иншалла кышында бул компоттордон ооз тийип көрөсүз. Мынакей кийинки банкаларды дагы бошотуп кайнатабыз. Буга да сөз түрдө мынакей алма, өрүк жана каралы салынган банканы дагы бошотуп алдык. Бир чай кашык лимонный кислота, 2 пияла кум шекерди салып шарактатып кайнатабыз. Биздин компот кайнап чыкты. Кайра эле банкага куюп, оозун бекем жабабыз. Сөз түрдө крышканы дагы кайнак сууга батырып алың. Достор, менин каналымда жаңы болсоңуз, сөз түрдө катталып кетүүнү унутпаңыз. Подписаться кнопкасын басып, жанындагы коңгуроочону кагып коюңуз. Эгер видео сиз үчүн пайдалуу болгон болсо, сизге жаккан болсо, сөз түрдө жакындарыңыз менен да бөлүшкөндү унутпаңыз. Сиздин да өзгөчө усул жана ыкмаларыңыз болсо, сөз түрдө комментарийга жазып калтырыңыз. Кийинки видеолордон амандашканча Аллахка аманат болуңуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.